Мына больницага 5-күндөн бери жатабыз. Мынандай больница паңдап кеткен, условиясы жакшы эмес, таза эмес. Бул Жалал Абад облустук оорукананын инфекциялык оорулар бөлүмү. Мында экинчи кабаттын басымдуу бөлүгүндө дуалдардын көгөрүп кеткенин көрүүгө болот. Оорукананын азыркы абалын айтып, 7-каналга бир нече бейтаптар кайрылды. Бул жердин шарты ушундай, мында көгала, палаталар суук, мисалы üşүйбүз да. Төшөктөрү нын баскан, өз үйдөн төшөк алып келип жатабыз. Кечинде üşүйбүз. Анан мындай эми өкмөттөн берилсе керек, жогорку немелерден, мындай шприцтерди. Аны үйдөн алдырып атабыз. Суук, мына азыр биздин палатанын да кирип калган, көгалаларын бүт тазалап атат. Мен айнек жака паровой деп жатып алсам, üşүп, кайра берака жылдырып, өзүнүн төшөгүн жабынып жата албайм мен. Ным да. Ушундай көгөрүп кеткен. Бул чыгарат да мында ууну. Кайра биздин жөтөлүп келген немебизге, балдарыбызга эч кандай таасирин тийгизбейт да, укол алып атканыбыздын. Ошол азыр тазалап карашып, биз жалыктарыбызды айтып атабыз. Тургундар белгилегендей, айрым бөлмөлөр суук болуп, мында дарыланууда кыйынчылыктар жаралып жатыптыр деген менен оорукананын чарба башчысы жылуулук жагынан маселе жоктугун айтат. Условия жок, баарын тазалаш керек. Паңдап кеткен, ол паң башты оорутат, ооруп атабыз биз деле. Келген адам ооруйт да, көп эле айтып атат мына. Себеби дегенде сыртта температура плюсовой күндүз азыр бир 6-7 градус бар сыртта. Кечкисин көтөрүп коебуз, 90 градуска чейин иштейт жылуулугу. Анан жылуулук боюнча бул жерде маселе болбош керек. Бул канча жылдан бери иштеп келаткан система, былтыр эле капиталдык ремонттон өткөрүлгөн. Бул ошол мен айтып өтпөдүм, сыртта суук, аябай суук болгондо ичкери жылуу. Мына азыр дем алганда эле көзүңүздөр көрүп атасыздар го. Суук эмес да бул жер аябай жылуу. Ошон үчүн конденсат пайда болуп атат деп түшүндүрүп атат эми строительдер. Бир-эки күнүн ичинде оңдойбуз деп келишет. Негизи мында кемчилик болбош керек беле курулушта? Болбош керек эле, бул эми балким мына дуалдар, эски дуалдар, нымдуулук калып кеткендер дуалда, ошентип да түшүндүрүп атышат строительдер. Оорукана жетекчилиги бөлүмдүн мындай көгөрө түшкөнүнүн так себебин билишпей жатат. Имарат өткөн жылы оңдоп түзөөдөн өткөндүктөн кепилдик мөөнөтү аякта элек. Жыл айланбай мындай абалга келгенин айтып, курулуш компанияга эскертүү беришкен. Тендерден уткан ишенимдүү үй жоопкерчилиги чектелген коому жакынкы арада дуалдарды калыбына келтирерин айткан. Жазы менен башталып барып, акыркы финишный иштери ошо декабрдын аяктарына бүткөн да. Ошондо дагы балким или азыркы мына бизди жасап аткан мына шпаклевка дегендин балким бизге туура келбейттир. Аны айта албайбыз да, аны бизде Кыргызстанда аны анализ кылган, биздин талапка жооп берет деп айта турган ишкананын өзү барбы жокпу билбейм. Ошондо учурда эмне болуп атат акыркы процесс? Бирки курган адамдар кайрадан ремонт кылып беришеби же кандай? Ооба, өзүнүн гарантийный срогу бүтө элек, алар келип, мына биздин завхоз менен иш алып барып атышат. Кудай буйрса буларды оңдойбуз. Эми азыр буну оңдош үчүн биз бөлүмдөрдү бошотушубуз керек да. Аны бошото албай атабыз. Оору көп. Оорун чык десек, азыр обедтен мурун чыгарабыз, обедтен кийин кайра түнү менен толуп калып атат. Ага бирок мына паңдаган жыт, анан мындай зыяны канчалык? Эми зыян бериши мүмкүн, бирок буга зыян жаткызбай коелу десек, башка жаткыза турган эмебиз жок. Местабыз жок. Ошого жетишерлик имаратыбыз жок. Бар имаратты эми азыр ушул кырдаалдан чыгыш үчүн аракет кылып атабыз. Эми азыр кичине бир аз оору басаңдап, бизге келген кайрылуулар азайып калса, биз ушу бөлмөлөрдү өчүрт менен жаап тазалап туруп оңдойбуз да. Азыр эми канча бөлмө ушундай абалга келип калды? Азыр канча бөлмө болду? 4-5 керек да. Ушул тапта жугуштуу оорулар бөлүмүнө кайрылгандардын катары калың. 40 орундуу бөлүмдө бүгүн 80 бейтап дарыланып жатат. Бул жааттан алганда дарыгерлер бардык жагдайларды түшүнүү менен кабыл алууга чакырат. Кошумчалай кетсек, Жалал Абад облустук жана шаардык оорукананын клиникасы бир болгондуктан жылына 30 миңдей жаран дарыланат. Миңден ашуун кызматкер калк саламаттыгы үчүн иштеп келет. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.